кандайсыңар туугандар? Иштер, тиштер, жиликтер, булчуң билектер. Мына эми жердин көркү ачылып, жомоктой жер жаңырып, айлананын баары жашыл өңгө айланып, тоодон элик бакырып, ана күрк мышыки чаңырып, жүрөм эми мен эки бактын ортосунда самодельный турниктер тартынып. Эми жаз келгенде жаратылыш жаңырат. Ошо менен адамзат да жаңырат. Бирок барган сайын адамзат жашармайт. Бирок жаштыкты, ден соолукту созуп кармап калса болот. Мына эми бизде жаз келгенде жаз деми, күз келгенде күз деми деген сыяктуу марафондор бар. Негизи ошондой марафондор болуп турган абдан жакшы. Негизи эле спорт пропаганда болуп турганы жакшы да. Анан ошо марафондо эле чуркайбыз. Жарым жылда бир жолу дегендей. Баары эле эмес, көп ошондой да. А так регулярно чуркагандар бар дегилечи, конечно, алар молодцы. Эми ошентип редко чуркай бербей, мындай постоянно чуркасак кандай дейсиңер? Образ жизниге айлантып, жок дегенде через день жумасына 3 жолу чуркап, отжимания кылып, турниктерге тартынсак, ден соолук чын болот да. Булчуңдарыбыз жибип дегендей. И так эле жаштардын көбү сидячий образ жизни, жумуштун баары эле компьютер менен связанный, айтишники, программисты дегендей. Жегендери фастфуд, ичкендери пепси, кола, а бизде уулуу мундагылар болсо, жегендери эт, май, камыр, чай, анан ордун бар каяктан берет дейбиз. Кичине рационго алма, алмурут дегендей фрукты, овощилерди аралаштырып, жүзүмдөрдөн жеп турсак, анан ден соолукту кармайбыз да. Ден соолук бизге Кудайдан аманат болуп берилген да. Ошондуктан мындай ойлонойлу бул жакты дагы. Кандай жатасыңар десе, жакшы жатабыз деп жооп бере бербей, мындай кичине жата бербей, мындай кичине кыймылдайлы, кыймылдайлы кыргыздар. Анан жай башталганда, жайдын башында тренировканы баштагандарга кайрылып кетет элем. Демейде машыгып жүргөнүн деле көрбөйсүң. Анан бир күнү залга келип калсаң эле, темирлерди көтөрүп машыгып жатканын көрөсүң. Эмне болду десең, скоро көлгө барам, ошо тренировка кылсам дейт. Токтотпойсуңар ушундайыңарды. Жигиттер, ысык көл эмне силерге бодибилдерский показпы? Элдер күтүп жатабы ошо жактан. Силерди качан келет деп, результатыңарды көрөйлү деп. Кыздарга да, балдарга да айтып кете турган жерим, антип машыкпай эле болгула. Пайдасы эмне? Для видабы. Мындай ден соолукту ойлоп, мындай дайыма машык кылат. Ысык көлгө даяр болуш үчүн декабрь, январда жок дегенде башташ керек. Дене деген 2 айда, 3 айда шумдук болуп кетпейт. Кичине ден соолукту ойлогула, показухадан тышкары. Ошондуктан бул спортту мен бу жерден пропаганда кылып атам. Жаз деми, күз деминде эле эмес, ысык көлдүн алдына бараарда эле эмес, негизи өмүр бою машык кыла. Кичине болсо да, аз болсо да убакыт тапкыла. Анан качан түшүнөйсүңөр? 40 ашкандан кийин эле каардык, болбой калдык деп. Кыргыздар дейт 40ка жетпей эле 30ка чыкканда эле 25ке чыкканда эле каардык дейсиңер. Таңдын оозурайында. Ошо каардылыктан корксоңор, баштагыла анда тренировканы, машык кыла. Эртең менен болобу, кечинде болобу бир бош убакыт тапкыла. Жумуштан тышкары, иштен тышкары. Кыймылда, кыргыз, кыймылда, жата бербе. Всё, кыргыз кыймылда. Оператор өчүр камераңды, мен дагы 3 подходум бар.